Темирхан Ибраевдин Түңүлбөчү деген чыгармасын. Kımbatım kıynavaçı kıynalvaçı kıynalgan jüröktörde jırgalgaysı armansız jırgal izder jürök şaşati adamdın mınça nege ıldan jası adamdın mınça nege ıldan jası asılım sındabaçı sındatbaçı sızdatbay jürögümdü urmattaçı ak süttöy arzu izder көңүл şaşati adamdın mınça nege kımbat jası adamdın mınça nege kımbat jası Jalım tarım paçı Jaldırdın koçkul gününü tağımdaçı Azemder jaşıl giydi jaşlık şaşati adamdın kızga nege jalın jası adamdın kızga nege jalın jası adamdın kızga nege jalın jası Sepçi jırgal muzikaday bakıtты, sepçi jırgal muzikaday şаттык деп акындардын ырсауында айтылгандай, мына бүгүнкү биздин жан дүйнөбүзгө белгилүү болгончу музыкант жана ошондой эле музыка мугалими Темирхан Ибраев жан дүйнө программасына катышып атат. Эмесе Темирхан мынакей сенин жогоруда бир катар ырларыңды аткарып кетпедиби? Мына Серкебаев Акылбек менен Анара Серкебаева. Ошондой ырларыңды угуп отуруп мындай адамдын өзүндө ой кылат да. Ушул обончулук. Бул өзү обончулук деген өзү композитор деп жүрөбүз биз. Кийинки мезгилдечи композитор депчи. Анан ошол обончулукту жаратышта оор маселе да.
Ушуну канчадан бери аркалап келатасың дегенде кимдер менен иштешесиң? Анан обончулукта татаардын нерселери барбы? Текст тандоо деген азыр. Азыр айрыкча кийинки мезгилдерде ушу текст тандалбай да обончулар өздөрү жазып эле ырларды алып чыгып жүрбөйбү? Ушул жагдайда бир оюмду укшактай деген алгач. Туура айтасыз. Мен студенттик кезимде эле ошол обончулук тарапка ыктадым да. Ошол мезгилдеги биздин ушунчалык баарыбыздан көмүр туткан Түгөлбай Казаков, Ыразбай Абдыкадаров, Жумамүдүн Шералиев, ушулардын ырлары менен сугарылдыктан кийин ушул кесипти мен дагы бул кесип катары баягы өзүм кызыккандан кесип катары ушуга чейин чыгып баратам да. Анан азыр көптүр обондорду жаратып коюп жүрөбүз. Бир обондор мына сынактарга катышып байгелүү орундарга татып келатат. Эми чындыгында өнөр дүйнөсү бул өзү татаан нерсе да. Анан эми жанагы ырларды айтып жүрбөйбүзбү? Ыр деген өзү татаан нерсе. Ырды жазыштагы, жаратыштагы, анан ошого музыка жаратыш андан бетер татаалда. Анан элге жеткириш. Ошо негизгиси элдин оозунда болуш керек да, элдин жүрөгүнө жетиш керек деген да. Туурабы? Анан негизги силер ушунга басым жасайсыңар да. Обончулар көбүнчө. Көбүнчө ошол элге жакканга, элдин арасында жашап калганга аракет кылабыз да. Ошол обон менен. Анан обончулукта дагы кээ бир отуруп алып жазабыз деп деметип коюшат экен, бирок чанда бир келип калат, ошондой эле кармап калам мен. Анан мындай өзүмчө отуруп алып кечке обон чыгарам деген нерсе жок да. Өзүнөн өзү ушу жаралчу нерсе жаралат, ошону кармап калам. Буга чейин канча обондор жаратты? Азыр бир 60-70 обон бар. Өзүмдүкү. Анан тексти болсо ошол акындардыкын көп айта алам. Мынакей белгилүү обончулар, композиторлор бизде мына Мукан Рыскулбеков деген бар, Ырысбай Абдыкадыров, анан кийин Аксубай Атабаев деген өзүбүздүн агабыз бар дегендей. Канымгүл Досмамбетов эжекебиз чыккан. Эми андай санай берсек көп, Асанкалы Керимбаев шактанандарды айта берсек. Эми мына карачы, эмне деген обондор? Мына жанагы Мусанын обондору, Атайдын обондору дегенде өчпөс обондор да. Анан кээ бирде мисалы үчүн обон жаздым деп анан кийин бир жыл өтүп анан кайра өчүп калган обондор көп негизичи. Мына ошону дагы мындай обончулар байкаш керек дегеним да. Элге жеткире кылып, анан баягы күнүмдүк нерсе менен жаза бербей, ыр менен баягы көргөнүн билгендей, ырдай бергенде болбой калат дегеним да. Туура айтасыз. Эми бул элдин жүрөгүнө жетиш керек да обон. Ошондо ал түбөлүктүү болот. Анан кээ бирлери баягы тексти тайкы болуп калат. Обон жакшы болуп. Кээде текст күчтүү болуп, бирок обон ага ылайыктуу болуп калат. Ошондон жанагы обондор өчүп калат да тез. Анан мына меселе өзүң ушу Тоңур районунда турасың да, Бөкөнбаев. Анан эми мектептерде да сабак берет экенсиң дегендей. Анан эми жергиликтүү бизде обончулар бар. Мына өзүңөрдөн эле айылга чыккан Саткын Байтуев дегендер, ошо тараптан мынакей бир топ. Байтуев, ошол эле биздин айылдан Шайбек Бакасов. Шайбек Бакасов. Кызыларман жазган мынакей. Ушуга чейин ырдап келатат. Мына ушулар менен баягы эми чыгармачылыкта ушундай алака болуш керек дегеним да. Сөз да. Бул жагынан кандай? Раматылык Мукан агабыз менен көп жыл алакада болуп жүрдүм. Аксубай Атабаев менен Советбек Урманбетов агабыз менен мен 10 жылдай чогуу иштештим. Саткын Байкөкө менен. Анан булардын да бир аздыр көптүр ошол чыгармачылыкка жетелеген таасири болду да. Студент кезде болсо Жекшен Тагаев деген агабыз менен ошол 4 жыл бирге жүрүп бир даам сызып ошо бирге жүрүп калдык. Ушулардын көп мага шыктандыры десем болот. Анан мына мектепте да иштейсиң да. Ыр сабанан бересиң балдарга чейин. Анан эми ушул баягы обончулук баарын эле бир чогап жүрөсүң да чем негизи туурабы? Анан эми сабак мугалимдикке өзүнчө мындай түйшүк өзүнчө дагычы. Жана балдарды үйрөтүш, аларга жеткириш музыканы, нотаны менен баягы сабак бериш деген деле башка маселе. Ушул түйшүк кандай негизи?
Muğalimдик kesipte dağı aябай эле. Балдар темасы кичине каралбай калган темалардан эле. Азыр кичинеден жалынарып келе жатат мына. Бир аз эле Гүлмира Эсенкулова, Камчыбек Букалаев сыяктуундай аттуу баштууларыбыз ушу кайрылып жүргөн. Балдар темасынан көпчүлүгү багы лирикалык темаларга өтүп кеткендиктен. Ана мен кийин ушул балдар темасына кайрылып жүрөм. Мектепте. Анан азыркы ушул кыйчалыш мезгилде мугалимдерге көп эле оорчулук келип калды. Мугалимдердин ишине ийгилик каалайт элем да. Аябай кыйын мезгил. Мына Темирхан жогоруда өзүң айтып атпайсың, мен ушу 60-тан ашык огондорум бар депчи, жаратым деп. Ушулардын нотага киргизип, китепче кылып чыгаруу максаттары болдубу? Максат бар. Чогултуп атам. Буюрса, анда келечекте пландар да бар. Кайсыларды жаздырдың сизчи? Күтүү деген чыгармам Замир Букашевдин сөзүнөн жазылган. Жаз жамгыры жана сен деген Токсобаевдин сөзүнөн жазылган. Тоолор менин рызкым Байдылда Сардабаевдин сөзүнөн жазылган. Дагы бир топ чыгармалар бар. Булар жаздырып. Алды ырдалып да жүрөт. Эми Темирхан обондурларды алып чыгыш элге жеткириш деп жана башында да айтып атам мен. Бир топ татаал нерсе депчи. Азыр мына бизче айтканда, силердин тилиңер менен айтканда аранжировка деген чыкпады го. Ушул музыкалаштырып анан кооздош керек, анан жеткириш керек дегенчи. Ушул жагынан кандай карайсың? Кайсы? Эми эстрада багытында чынында эле азыр аранжировкасындай телеге алып чыгыш деле кыйын, элге алып чыгыш. Анан аранжировканы өзүнүн эле индерибизден да жасайт. Аларга дагы ошончолук багы албетте тыйын. Акча тыйының болсо аранжировканы жасайсың, ырчыга бересиң. Жакшынакай аткарып эл алдына алып чыгышат. Сенин улардын каткарчу ыңгырчылар барбы? Бар. Салима Балтаева, Айгүл Асанкожоева, Кундуз Таштаналиевалар аткарып жүрүшөт. Эми Темирхан мынакей сен көбүнчөлөрүндө өзүң аккордеон ойнойсуңбу, же комуздарда дагыбы? Комузда, аккордеондо экөөндө бирдей алып жүрөм. Чертип дагы. Анан азыр эми ушул биринчи өз жеримде кичине даңктап алтын тоңум ардагым деп Кирейин деп атасыңбы? Телегөчү. Сөзү Мейирхан Токсобаева эжебиздики. Тоңумдай жерди бир тапсам табам бейиштен, топурак алтын толумду көзгө келишкен. Төрттүк малы төрүндө чалкып жайылып, ырыскы куттун мекени ушул дегизге. Ата бабам мурас кылган алтын тоңдун аймагы, пейригенен илим сону шайыр мүнөз жайлары, тоң элинен өсүп чыккан илим болду нечени, алымы бар, акыны бар манасчынын мекени, манасчылар мекени. Кутмандуу жерим көркөмүң сулуу бейиштей, кулпурган төрүңгө күлтүргөлүң эгиздей, көгөргөн асман көлүңдүн болуп ашыгы, көзүмө жип жаткан аймагың алтын эгиздей. Ата бабам мурас кылган алтын тоңдун аймагы, пейригенен илим сону шайыр мүнөз жайлары, тоң элинен өсүп чыккан илим болду нечени, алымы бар, акыны бар манасчынын мекени, манасчылар мекени. Тоңумдун тоосу токойлу келип чалкыган, торолгон тогуз баатыры анын даңкыган, өнөрлүү элдин өзүндө жүктү көтөрүп, өрнөгүн улап жаштары чыккан артынан.
Ата бабам мурас кылган алтын тоңдун аймагы, эйлигенин элим сону шайыр мүнөз жайдары, тоң элинен өсүп чыккан элим көздүн эчени, алымы бар акылы бар манасчынын мекени, манасчылар мекени, Каба Мамбет Тыныбек Саякбайдын мекени. Рахмат. Мына ушул эме сен өзүң жараткан обон, туурабы? Туура. Мен байкашымча көп обончулар обон жаратат да анан өзүнүн эле баягы сандыгына сактап коет да. Көктөгү чыкатып коюшат. Жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет демекчи, муну ырдын ийине келтирип жеткире турган элге бул аткаруучулар. Туура. Ошо аткаруучулар менен иштеш кандай болот? Аткаруучулар менен колдон келишинче иштеп атабыз. Мисалы үчүн кимдер менен иштейсиң эми? Тоң жергесиндечи өзүңдүн. Өзүмдүн тоң жергебизден Айгүл Асанкожоева. Элмира Дүйшеева деген кызыбыз. Азыр мына ушу Элмира кызыбыз студияга келди азыр. Бир чыгармамды ушу Элмира аркылуу элге уксак. Arzudan көңіл жашарат, арзудан өмір назалат, арманы өмір кемде жоғай, айтылып өтпейт махаббат, айтылып өтпейт махаббат, арманы дүйнө кемде жоғай, айтылып өтпейт махаббат, айтылып өтпейт махаббат. Gün öte ömür ödü var, gülgün deskemi kaynada, gül azıp olur ömür göğe, gül boydun kalat mahabat, gül boydun kalat mahabat, gül azıp olur ömür göğe, gül boydun kalat mahabat, gül boydun kalat mahabat, ayrılıp ötmez mahabat, ayrılıp ötmez mahabat. Мына теле көрүүчүлөр, жогоруда сиздер Элмира Дүйшееванын аткаруусундагы Темиркан Ибраевдин обондагы ырдалып бүтпөйт махаббат деген ырды уктуңуздар. Эми мына Темиркан жогоруда сенин обондурларыңды аткарып берип атпайбызбы? Ырдап дегендей аткаруучулар аны өзүң да ырдап берип атасың. Анан могу комуз боюнча токтосок. Мына комузга да өзүң ушу кайрылып калган экенсиң. Ушу комузда дагы обондурларын ырдап, анан күй жаратуу маселеси да бар экен. Ушул жөнүндө токтолсоң өзүң. Бул чыгармачылык ушул кандай болду дегеним? Негизи комузду бир 6 жашымдан баштап ушу аябай кызыктым да. Анан так черткеним бир 8-9 жаштарымда так чертип өзүмчө. Бул устатын ким болду комузга? Же өзүң эле чертип калдыңбы? Устатым өзүмдөн улуу агам эле. Анан ал киши кийин таштап койду. Анан дагы бир коштуна Ашырбай деген атам бар эле. Ошол киши аябай жакшы чертет эле. Анан ошол кишинин черткенин карап отуруп үйрөндүм да. Анан кийин окууну бүтүп институтка келгенде жалаң комуз менен жүрдүм. Анан бияктан кыякка кызып аны да үйрөндүм да. Анан ошондо комузду бир күн чертпесем, бир күн үнүн укпасам, кадимкидей Сагынып кетем. сагынам да, куса барам. Анан
комуздан дагы өзүнчө ырларды чыгарып жүрөм. Анан кийинки кезде ошо бүгүлөргө да кичине аракет кылып жүрөм. Азыр биринчи ыры Шайым Орозбаева деген эжебиздин сөзүнө жазылган санат ыры деген ырымды аткарып берейин. Айылды биздин аралап, арыктын суусу жаягат, ардакта улуу кичүүнү аз эле өмүр жаралат. Аздан соң келет карылык, аябай жүрөк жаралат. Бат эле келет карылык, билгизбей жүрөк жаралат. Кыштакты биздин аралап, көчөнүн суусу жаягат. Колуңдан келсе жакшы жүр, кичине өмүр жаралат. Көп өтпөй келет тарылык, кейитип жүрөк жаралат. Көп өтпөй келет карылык, кейитип жүрөк жаралат. Жакшыга дагы жаманга бир келет өмүр адамга. Өмүрдүн сезбей аздыгын өткөрүп кою жаманда. Акыры тынат экенбиз, алдырып чирикин ажалга. Акыры тынат экенбиз, алдырып чирикин ажалга. Өтүп кеткен жаштык кез кайрылбай тура колсунса, сыйлашып өмүр өткөрүп болот экен болтурса. Карылык деле жакшы экен, аталары төрдө олтурса. Карылык деле жакшы экен, энелер төрдө олтурса. Атенең төрдө олтурса. Рахмат. Темиркан мына жогоруда айтып калдың, өзүндө ушул мен ошо күйгө да аралашып жүрөм депчи, комуздагы. Эми бизде чындыгында залкар күйчүлөр бар да. Мына Ыбырай ата деген, Карамол Орозов дегендер, Чалагыз аталардын мынакей канча деген залкар күйлөрү бар. Намазбек Уралиев кийинки чыгып жүргөн мынакей күйчүлөрдүн арасында. Ана шу күй чыгаруу маселеси. Күй эми белгилүү бир ошол сүрөттөлүш болушу керек. Же болбосо кандайдыр бир тарыхты ошол күйгө батырыш керек да. Анан күй дагы бир өтө чоң, мындайча айтканда, чоң чыгармалардан да. Анан кийин ошо алектенип жүрөм. Канча күйүң бар өзүңдүн? Азыр экинчисин иштеп атам, бирөөнү азыр сиздерге аткарып берем. Анда эмесе мен Салбурун деген күйүмдү чертип берейин. Бул Салбурун эми жашоо үчүн күрөш да. Алсыздар алдуу менен кармашып. Азыр эми ушул сүрөттөлүштү көрсөтөйүн.
Bunu emi komuzda kollap oynatып degende özüm bayakta çıkargan güylerinde var eкен de. Anan komuz bilen de dayım atpayсың азыр. Şu kayсы özüm çıkarmam bu же eldik öyle. Бұл эми Имаш Шумалиев деген ағабыздың бір Боз үй деген біріне толон жаздым бір азыр шын атқарып Hem toğun şundagında boz uydu mekeni de kızıl toyda. Anta şolda ötkö bir bolsa boz uydu. Rahmat Demirkan, mına joğurda özün söz kılıp kılmadın aytıpçı. Ben şu balдар temasına da gayret kılıtam depçi. Tempan. Anam emi jana 60'tan aşık oğunlarım var da otasın. Şu notaga çıkıyor tabi neyse. Ооба, notaga çıkıyor. Özün şu жазасың да notаны. Бар сақтап. Акырын сактап атабыз баарын. Буюрса эми келечектин иши ошонун баарын тең топтоп Özür kitap çıkarıp baldarga berip. Балдарга да берип, Atkarıçılara аткаруучуларга, балким кээ бирлери ошонун ичинен алып аткарар. Özdür tandap. Emi göçötüz ayağında emi kim Demirkan ana joğurda özün bir qatar çıkarmalarında atkardın. Ana ne ırçı kızlardagı mınake öz üçün kelmira bir şey öyle atkar öptü degende bir çıkarmamdı. Oşonda ele mınake seninle birge gelgen şu gesipleşlerindeki çok bir ırdak berişti sen çağırmalarına. Hazır emi şul kaysı ırdak berişem degen oyun var. Hazır эми Жаз жамгыры деген чыгармамды сөзү Мейирхан Токсубаеваныкы. Ошону аткарып берейин. Жакшы болот. Жаз жамгыры шыгыраган жагымды айланам. Жалгыздыктан жабыртатқан жакшы көңүл калбады. Ушул жамгыр мурдадагы жагам беле жок беле. Маңдайымдан сынап турат канжалары кол беле. Ушул жамгыр мурдадагы жагам беле жок беле. Маңдайымдан сынап турат канжалары кол
otele. Öldürüldüm tunuktan yüzümün sarılı. Beriminde ay yürüdüm sarılı. Uşul camgırın orada dağını cağam benim çok bele. Mandayımdan ısılap pancalarım kol bele. Uşul camgırın orada dağını cağam benim çok bele. Mandayımdan ısılap pancalarım kol bele. Çarşıdığın adım aralanan camdır gözüm şığıran. Cağın bulda nazik dağı cakşınarı olan. Uşul camırım orada dağı cağı benim çok bele. Mandayımdan ısılap pancalarım o bele. Uşul camırım orada dağı cağı benim çok bele. Mandayımdan ısılap pancalarım o bele. Ay mandayımdan ısılap pancalarım o bele. Ay mancalarım o bele. Ay mancalarım o bele. Rahmat Kemirkan, mına urbatlı telegörüşler bizim Jandülö programımızdan Kemirkan İbrahimov'tun bir qatar owandırlarına an özün atkarışındağı uşundayla güylörüne dağı ortaktoş boldunuzlar. Emin Kemirkan sağa çıkarmaçılık iyilik. Andalarda canı çıkarmalar jarata ver. Tartılay ver degende erke owandırın owlay versin. Rahmat sizlerin de işinizlerge iyilik.